жасалма интеллект жана чат GPT сыяктуу жаңы колдонмолордун пайда болушу ар бирибизге биз эч качан күтпөгөн көндөмдөрдү, навыктарды талап кылып жатат. Жасалма интеллект бул көптөгөн тармактарга таасирин тийгизет. Мисалы, медиа секторун карап көрсөк, Британиянын басма сөз ассоциациясы жасалма интеллектини колдонуп, айына 30 миңге жакын жаңылыктарды чыгарып жатат. Жакынкы жылдары жаңылыктардын, басылмалардын, макалдардын жана анализдердин 90% журналисттер жана жазуучулар аркылуу эмес, жасалма интеллекттин жардамы менен чыгарылышы күтүлүүдө. Бул медиа тармагында гана консультациялык кызматтар, изилдөөлөр, котормолор, кыска аңгемелерди жана романдарды жазуу, укук, медицина, атүгүл билим берүү сыяктуу башка секторлор жөнүндө эмнеге айтууга болот. Мына бүгүнкү программаны көрөсүздөр. Кыргыз мамлекеттик техникалык университети Grammar Project Улутсов компаниясы менен биргеликте жасалма интеллектти кыргыз тилинде сүйлөтөбүз аттуу конкурстук негиздеги иш-чарасын өткөрүштү. Бул долбоордун негизги максаты кыргыз тилиндеги сөздөрдү морфологиялык жактан талдай турган жасалма интеллектти иштеп чыгуу болуп эсептелет. Ушул датасет бул морфологиялык талдоо деп аталып калат. Анткени бул жакта сөздөр бар. Уңгусу алма. Анан кийин алманын эле ар кандай мүчөлөрү бар. Алмабызга, алмабыз, алмага, алмадан. Мисалы кыргыз тилинде бизде уңгуга эле ар кандай мүчөнү кошуп жаңы сөз кылсаңыз болот да. Анан ушунун мүчөлөрү аябай көп. Уюштуруучулардын эң негизги максаты келечекте кыргыз тилиндеги миллиондогон сөздөрдү маалымат булагына киргизип, андан соң Яндекс, Алиса сыяктуу нейро тармагын иштеп чыгууну пландаштырууда. Датасетте биз КГТУ жана БГУ болуп чогултканбыз. Хакатондон соң биз ушул датасетти ачып, open source кылып элге чыгарабыз. Биз терең ишенебиз, биздин кылган инициативабыз, кылган уюштурган хакатонубуз кыргыз тилине өнүгүшүнө чоң жардам берет. Аталган кароо сынакта жарышка чыккан командаларга 10 миңге жакын кыргыз тилиндеги сөздөрдү морфологиялык жактан туура талдап, андан соң модель иштеп чыгуу тапшырмасы берилди. Бул тапшырманы аткарууда IT адистерине сөздөрдү туура талдап чыгууга кыргыз тилчилери жардам беришти. Датасетти чогултууда жардам бердим. Датасетти кыргыз тилинин сөз түркүмдөрүн алып, сөз жасоочу мүчөлөрдү улап чыктык. Анын бардыгын кыргыз тилинин лингвистика негиздери китебине салыштырдык. Жана ошондой эле ошол китептин автору Ташболот Сыдыковичке кайрылып көрсөтүп жардам сурап аттык. Бүгүнкү дататондун семинарга же болбосо бул проектке катышуунун себеби студенттер менен, биринчи курстун студенттер менен жаңы технологияларды тилде колдонуп, кандай жаңы нерселерди кыргыз тили менен алып чыкса болот деген негизинен кыргыз тилге көбүрөөк басым жасайбыз. Эмне үчүн дегенде англис тилинде болгон маалыматтар абдан көп, бирок кыргыз тилинде абдан мындайча айтканда, англисче айтканда low resource language, же болбосо ресурсу абдан аз болгон тил болуп эсептелебиз дүйнө боюнча. Мелдешке компьютердик технологиянын айрым программаларын мыкты өздөштүргөн жогорку окуу жайдын студенттери IT тармагына кызыккан жаштар катышты. Алар көбүнчө Python программалоо тилин колдонушту. Вчера вечером долго сидели вместе, разбирали данные, а потом... Биз эң алгач команда менен биргеликте маалыматтарды өздөштүрүп чыктык. Андан соң Элжар экөөбүз түнү менен уктабай программаны иштедик. Көбүнчө жумушту жасалма интеллект аткарды. В написании этого искусственного интеллекта мы использовали чат GPT, и это потрясающе, что сейчас можно сделать с помощью искусственного интеллекта, если понимать, какую цель вы перед собой ставите. Аталган дататон онлайн жана офлайн түрүндө өтүп, ага 25 команда катышты. Жыйынтыгында биринчи орунду Мурас командасы, экинчи орунду Кыргыз мамлекеттик техникалык университети, ал эми үчүнчү орунду Attention командасы камсыз кылды. Мы учимся в одной группе. Чолпон Деркенбаева, Бекболот Тогдурбеков, Айсырга Кадырова, Билим жаңылыктары, Бишкек.